Бул долбоордун башталышы мынау касиеттин нар жагында 1200 труба бар. Ошол жерге подключениеге берген. Мынау трубада биринчи насосный бар. 1000 метр 400 труба. Ол же коюлуп актелген. Бул жерде Ош шаарынын Кеңсай комушунда таза суу негизги көйгөй. Конуш түптөлгөнүнө 15 жыл болсо да бүгүнкү күнгө чейин таза суу жеткен эмес. Жашоочулардын көкөйүнө көк таштай тийген бул маселени чечүү убадаланганы менен ишке ашпай келген. Эми конушка суу тартуу иштери колго алынып, курулуш иштери жанданды. Жок, биз сууду ташып ичебиз. Ушул жакта 2,5 миңге алып келе берет сууду. 8 тонна, 10 тонна суу алып келе берет, ошону ташып ичебиз. Жасап аткандар айтышпайбы, толук жеткизебиз деп, эми ушул ишенip атабыз биз да кудайга. Бул 2014-жылы башталган бул. Суу, ошо свет маселеси боюнчачы. Ошодон бери чечилбей келген барбаган жерлерибиз калган эмес. Бул негизи каралган суу барып, азыр жарымы чыккан. Трубанын башы бар аяктачы, база заборго даярдап койгон. Просто ошол иш бүтпөй калган да, аягына чыкпай калган, акча бөлүнбөй калган. Бөлүнгөн акча жетпей калган да. Азыр эми жаңы мэрибиз келип, өткөндө чогулуш өткөздү эле, полный ошо жеринен барып көрүп, ошо кудай кааласа ишке ашты, мына суу кетип атат. Ушул тапта конушка суу тартуу иштери тездик менен жүрүп, 1600 метр жерге суу түтүктөрү орнотулуп бүткөн. Учурда да жалпы узундугу 7 чакырымды түзгөн 355 мм диаметрдеги суу түтүктөрү орнотулуп жатат. Абал менен кала башчысы да таанышып, июль айынын ортосуна чейин конуш суу менен камсыз болоорун айтты. Маселе муну менен эле чектелбейт. Мындан сырткары конушту толук суу менен камсыздоо үчүн суу кампасын куруу зарылдыгы бар. кандайдыр бир себептер менен акчалар туура эмес пайдаланып, проект токтоп калган. Ошол мындан 1 ай мурда Кеңсай жаңы конушунун элдери менен жолукканда как раз ушул маселени көтөрдү. Суу свет боюнчачы кийинки таанышсам, буга акча бөлүнгөн экен, каражатчы. 85 миллион сом каражат бөлүнгөн, бирок жасалбай калганда ал подрядчы штаб келип сүйлөшүп, биринчи этап бүттү, 1600 метр бүттүк. Эми калганын Кудай буйрса, ушул июль айынын 15-ине чейин сууду эмеге Кеңсайга алып чыгабыз. Кезинде Кеңсай массивин суу менен камсыздоо үчүн 85 миллион сом бөлүнгөн. Бирок курулуш аягына чыкпай, ортодо токтоп калган. Курулуш иштерин Мега Трес жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзгөн. Ушул тапта компания кайрадан суу тартуу иштерин улантууда. Бул долбоордун биринчи этабынын сметалык баасы эле 208 миллион. Ал эми келишим 205 миллионго Мегатрос жоопкерчилиги чектелген коом менен түзүлгөн. 15-16 жылдардан бери акча каражаты бөлүнбөгөндөн токтоп калып, мына быйыл Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шарматовдун дегилбеси менен ушул Кеңсайды барып көрүп, ошол жердеги элдер таза сууга муктаж экендигин көрүп туруп, өзүнүн демилгеси менен ушул ишти азыр жандандырып баштады. Белгилей кетсек, Кеңсай конушу буга чейин Айыл Чарба багытындагы жер болгон. 2010-жылдары трансформацияга берилген. Конуш жалпы 1624 гектар болсо, анын 500 гектары шаардын аймагына карайт. Алмагүл Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.